Мына туугандар, сиздер көрүп турган алма кычкылы, яблочный уксус. Яблочный алма кычкылы тамак ашка эле колдонулбастан элдик медицинада дагы кеңири колдонулуп келет. Алма кычкылы байыртадан эле белгилүү. Байыркы римдиктер, байыркы гректер элдик медицинада кеңири колдонуп келишкен. Медицинанын атасы Гиппократ өзү дагы колдонуп, натыйжасын тынбай жар салып келген. Алма уксусунда адамдын организмине эң керектүү болгон дээрлик бардык микроэлементтер камтылган. Алма уксусу канча процент болбосун пайдалуу. Алма уксусун колдо дагы жасап алса болот. Алма уксусу кандай ооруларга пайдалуу? Жаш өткөн сайын адамдын кан тамырлары тарып, кан тамырдын ички беттерине сары майлар туруп калат. Натыйжада кан кеңири айланбай, кан кыйындык менен өтө баштайт тамырдан. Мына ошого байланыштуу алма уксусун алдын алуу үчүн 100 миллиграмм сууга 1 чай кашык аралаштырып, ачкарын ичүү керек. Кан басымды дагы түшүрө турган касиети бар. Мына кан басым жогорулаганда дагы мына ушундай кылып ичүү керек. Алма уксусу көгөргөн жерде, травма алып көгөрүп калган жерди дагы кетирет. Ал үчүн муздак сууга, 50 грамм сууга 1 чай кашык кошуп, сыйпап туруу керек. Тамак ооруганда дагы 1 чай кашыкты 100 грамм сууга кошуп, сезгенген жер, кызарган жер кеткичеңдик чайкап туруу керек. Алма уксусу беттеги безетки, угрилерди дагы кетирет. Кымбат кремге акча коротуп алгычаңдык мына ушул алма уксусуна 200 грамм сууга 1 чоң кашык, столовый кашык уксусту кошуп, ватный дискин малып, сыйпап, андан кийин 15 минуттан кийин жууп салуу керек. Алма уксусуна ванна жасаса дагы болот. Бутка чыккан грибокторго каршы 1 тазик жылымык сууга 1 стакан алма уксусун кошуп, 15 минутта туруп, андан кийин муздак сууга чайкап коюу керек. Бул дагы өтө пайдалуу эффектин берет. Андан кийин какачты жоготот алма уксусу. Кантип колдонсо болот? Мен мына ушул алма уксусу менен какачымды жоготконмун. Кандай кылып колдонгом? 50 грамм сууга 50 грамм уксусту кошуп, чачма шампуньду сыйпап алгандан кийин жууп туруп, андан араларын ачып, дозаторлар идишке коюп, баарына сээп чыгып, андан кийин полиэтилен шапканы кийип алып 15 минут турам, андан кийин жууп салам. Бир жумада 2 жолу жасап турганмын. Азыр какачым жок. Эгер дагы пайда болсо, какач ушул эле алма кычкылын колдоном. Алма уксусу дагы бир өтө эффективдүү пайдасы мен сиздерге азыр көрсөтөм. Папилломаны кетиргендиги кыргызча сөөлдү. Мына менин балама сөөл чыгып алган эле, мына жерине сөөл чыгып алган эле, караңыздар. Аз калды. Ушул яблочный уксусту алма кычкылынан тынбай бир күндө 2-3 жолу коюп турдум. Аптекадан алган жанагы эмеге каршы, сөөлгө каршы дарылар кетирбеди. Мына ушул алма уксусу кетире баштадым да, көрүп турасыздар. Кичине гана калды. Кантип коем мен? Биринчи сөөлдүн айланасын майлап алам. Вазелин мененби же күн караман май менен майлап алам. Эмнеге майлап алам? Баланын терисин ачыштырбас үчүн. Мынакей көрүп атасыздар, мына палочка менен, ухачистка деп коебуз. Палочка менен мынтип мынакей биринчи айланасын майлап алам дагы, 2-3 мал коюп турдум. Аз калды, чоң сөөлү бар эле. Алма уксусу действительно чындыгында кетирет экен. Ушундай кылып кимде сөөл болсо ушундай эме кылсаңыздар болот. Мен ушул каналда мурун сөөлдү кетирүү боюнча дагы публикация кылганмын. Ал бир аз татаалыраак, ал деле эффективдүү, бирок жасаганга кыйла түйшүктүүрөөк.
алма уксусунан жасасаңыздар болот экен. Сөзсүз сөлдү 100% кетирет экен. Ошентип кимде сөл болсо сөзсүз натыйжасын берет экен. Алма кычкылынын пайдасы туугандар мына ушундай кылып жасап көрсөңүздөр сөзсүз натыйжасын берет деп ойлойм. Видео жакса эгер жазылып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.